Аялы өтө катуу жакшы көрүп сүйө турган эркек кайсы десеңиз, бул эркекте эки нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Биринчисинен мээрим бериш керек. Мээрим негизги маселе. Аял кишиге мээрим сөзсүз түрдө керек. Сиздин чоң иштерде иштеп кетишиңиз, чоң акчаларды кармап калышыңыз, эгерде аялга мээрим бериштен тосуп калса, ал сиз кылып жаткан иштердин аял алдында бардыгы бир тыйын. Сиз ар бир учурда мээрим беришиңиз керек. Сөз менен, көз караш менен, кыймыл аракет менен ар бир учурда мээрим берип турушуңуз керек. Белектин арзан кымбаттын айырмасы жок, беришиңиз керек. Беришиңиз маанилүү. Мээрим беришиңиз керек. Ал сөз менен болсун, жакшы сүйлөш менен болсун. Бирок ажылдап көп сүйлөгөндүн да кереги жок. Керек учурда мактоону бериш керек. Бүгүн макта деселер ажылдап ар бир жерде мындай деп мактагандар өтө көп. Ал менен сен өзүңдүн сүрүңдү жоготуп аласың. Өзүңдүн сыпаттуулугуңду, качествоңду жоготуп аласың. Керек учурда жалгыз калганда мактай турган учурда макташ керек. Ыйлай турган жерде күлбөш керек, күлө турган жерде ыйлабаш керек. Мекендештерим ар бир нерсенин ордун билиш керек. Ордун билиш үчүн парасат болуш керек. Парасат болуш үчүн китеп окуш керек. Акча берип тур кээде. Өзүнүн сага айта албаган сырлары бар, сага сөз менен жеткизе албаган маселелери бар. Акча берип тур. Түшүнбөгөн абалда кээде белек болуп калышы мүмкүн. Картасына акча которуп кой, сүйүнүп калсын. Күтүлбөгөн белектер аял кишиге өтө жагымдуу. Бул нерсе керек. Белек жан болот аял киши. Бир нерсе күтүп жашайт.